Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жана Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондунун колдоосу менен Кыргызстанда европалык эмдөө жумалыгы өткөрүлүүдө. Бул жумалыктын максаты дүйнө жүзү боюнча балдар арасында эмдөө көрсөткүчүн түшүп кетишине байланышкан көйгөйдү чечүү болуп саналат. Учурда Балыкчы шаарынын дарыгерлери жугуштуу оорулардын кесепети, эмдөө алуунун маанилүүлүгү тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Бүгүнкү күндө Балыкчы шаарында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 2024 жылга карата 22-синен 27 апрелге чейин европалык эмдөө жумалыгы өткөрүлүп жатат. Ушул жумалыкка карата кызамык кызылча оорусуна каршы жасалган КК вакцинасы негизи улуттук эмдөө календары боюнча бардык балдарга 95%дан кем эмес жасалышы керек. 2023 жылда 286 бала ушул эмдөөдөн баш тарткан балдар болуп саналган. Статистикалык маалыматтарга ылайык, кызамык сыяктуу коркунучтуу ооруларга дээрлик көп учурда эмдөө албаган балдар чалдыгышат. Алар жуктуруп алгандан кийин башка үй бүлө мүчөлөрүнө чогуу ойноп жүргөн балдарга да жайылтуу коркунучу пайда болот. Дарыгерлердин айтымында эмдөөдө организмде оору козголбой туруп ага каршы иммунитет жаралат. Калкка активдүү иммунитет пайда кылуу максатында ошондой эле эпидемиялык көрсөткүчтөргө жараша ар бир ооруга каршы эмдөөнү саламаттыкты сактоо органдары өзүнчө план жана календарга ылайык жүргүзөт. Балдар булар ички жана тышкы миграцияда жүргөн балдар, ошондой эле ар кандай себептер менен эмдөөдөн баш тартып жүргөн балдар эмдөөгө тартылышы тийиш да. Азыркы күндө бизде Кыргызстанда кызамык оорусу аябай күч алууда. Кызамык оорусунун күчү анын ичинен биздин Балыкчы шаарында дагы 2023 жылы 4 учур катталган. Ал эми ушул 3 ай 20 күндүн ичинде 14 учур катталып кетти. Ушул 14 учур катталгандардын ичинен биз анализ кылсак, мындай эпидемиологдук териштирүү жүргүзгөн учурда ушул бардыгы тең эмдөө албаган балдар ооруп жатышат да. Жумалыктын негизинде калкка эмдөө тууралуу толук маалымат жеткирүү жана эмдөөдөн баш тарткан адамдарга маанилүүлүгүн түшүндүрүү максатында Балыкчы шаарынын дарыгерлери атайын флешмоб даярдашкан. Ошондой эле Кыргызстанга келген вакциналардын курамы, сапаты жана организмди эмдөөгө алган алгачкы тепкичтери тууралуу маалымат берип өтүштү. Кыргызстанга ташылып келип жаткан вакциналардын сапатына, коопсуздугуна көзөмөл кылуу болот. Маалыматтарга ылайык, иммунизациялоо жыл сайын 2-ден 3 миллионго чейин адамдын өмүрүн сактап калууга жардам берет.